ошо күндөрү биз Жалал Абадта Уюлдук областык ички иштер башкармасына келип, баягы биздин ардагерлерден чакыра баштадык. Себеби дегенде ошол кездеги убактылуу өкмөттүн правительственный временный өкмөттүн Уроз Отунбаеванын декрет чыккан 12-июнда. Ушу элдик кошундарды түзүү боюнча өзүбүздүн кызматкерлери жардам берип, элдин ичинде коомдук коопсуздук сактоого ошондой эмеге жардам берип деп, анан биз ошол күндөн баштап эле мен 12-си күнү келип, жерден биздин ардагерлерди чогулта баштадым. Звонок этип чогулта баштадык. Ошол күнү эле бул Амангелди дагы келип калды. Бул Мырзаканов Амангелди 59-жылы туулган жигит эле, мурда чогуу иштешип жүргөнбүз. Бул ГАИде дагы иштеген, Арка бизнес иштеген, участковый иштеп, анан ошо 1993-жылы ишке кирген экен, ошо 2001-жылы 20-майдан пенсияга чыгып кеткен. Ал дагы келип биз менен чогуу жүрдү бул жерде. 2 күн чогуу жүрүп, 2-күнү түндөсү чогуу мен буну эме кылдым. Сен ошо жогору жак Тайгарада шаарына байланыштуу, ошол жакта элдин арасында кандай сөз болуп атат, шаарга качан чөзөт, ошого бир немелерди берип, түшүндүрүү иштерди жүргүзбүз деп кеткен түнү саат 2-де. Ошо бойдон мунун дайыны жок болуп кетти. Телефон чалабыз албайт. Анан бул жерде иш көп болгонуна байланыштуу биз үйүнө бара албадык. 2-3 күн өтүп кетти арадан. Анан мен үйүнө баралы деп, бизде ошо Чолпон деген жигит бар, ошол жакта жашайт, ал дагы ардагер менен чогуу жүргөн. Ошол күндөрү келгенде бул баралы деп атсак, бунун иниси менен баласы келип калды. Жок, 2 күндөн бери депчи. Анан биз дагы уже кабатыр ала баштадык да, буну издей баштадык. Анан кийин биз бул 51 ардагер топтолду. 3 күн ичинде Байболовдун буйругу менен биз ыктыярдуу элдик кошун ардагер деп өзүбүзчө түздүк. Ошонун жартылайына курал берип, уюлдан балдар менен кошо чогуу жүрүп атты да, шаарда баягындай жерлерде, банктарды кайтарган жерлерде болуп атты. Ошол важный объект деп коет бизде ошондой жер. Уюлда 11 бала постоянно туруп атты. 2 ардагерибиз бу жерде повар болуп 3 ай ушерде иштеди. Ошо келген элдин баарын солдат, милициянын баарын багып, ушерде повар болуп иштеп атты. Анан биз список түзүп, строй кылып, Бакиров начальник болуп калган, списокты бекителди. Ал жок болуп калды. Ушу 51-дин ичинде ал ошондо кирбей калды да биздин списогубузга. Бирок 2 күн келип биз менен чогуу жүргөн. Аны таппай калдык. Анан айттык, стройдагыларды список кылалы деп, биз список кылып бекитип, ошо бойдон анан ошо мына жерде абал тынч болгуча биз ушу эл биздин өз милиция кызматкерлери менен чогуу иш кылып жүрдүк да шаардачы. Анын сөөгү качан табылды? Кайсыл жакта каза болгон? Мен иниси келип аябай издеп атты. Биз дагы Ошко чыгып аттык. Анан могу жерде бир машина чыгып алып тикос менен кеткен экен. Ошонун аялы бар экен, Сулакта, ошого барып келе коем деген максатта бул эртең менен эрте ошо баратсак, ошо куру бойдон муну кармашып алып, анан бул мыкашылык менен бетине атат, менен чачма менен 16 кышыл чачма менен бетке атып, себеби ягында каскасы менен бронежилет болгон да. Бетке атып анан сүдүрөп кирип ошо жерде мекан арасына баллонго байлап буну өрттөйт да, ошо баягы өлүгү бул күйүлмөй калсын депчи. Бул ровно 1 ай издедик. Биз Ошко чыгабыз, аяктан өзүбүздөн эле бир жерден өлүк чыгып калды десе, ал жакка барат иниси. Биз деле балдар кайтып деп сүрөттөрүн жөнөттүк Ошкочу. Ошко чейин дагы барып келип аттым инисичи. Биз дагы звонок этип постоянно. 1 ай дегенден ошол жерден табылды. Өрттөнүп кеткен сөөгү ушу баллонго байлап өрттөгөн экен. Кандай абалда тааный алды ошол? Тааныганда кичине немелер калыпты, бирок кара болуп күйүп калган экен. Бир буту эме болуп калган экен да, калыптындай. Матинкеси түшүп, сүзүрүп барганда муну, сүзүрүп барганда. Анан тишинен дагы установить этишти, эксперттер иштерине установить этип, анан үйүнө алып барып, бул жерде андан кийин 1 айга Байболовдон кийин эле Каминдан Турганбаев келип калды, ички иштер министринин зам министри. Мес Токтомбетович, ошолор болуп барыбынан чогуу жерден эметти узатып келдик. Ошондой болуп калды жигит.